Ызгардуу кыш жакындап калды. Бул мезгилге дейре адатта жылуулук жана көгүлтүр от маселесин чечип берүү мамлекеттин башкы максаты. Мында Газпром Кыргызстан компаниясы калкты жаратылышы газы менен камсыздоо аракетин көрүүнү улантты. Мекеме көгүлтүр отту ар бир үйгө жеткирүүнү көздөп жатат. Темага кенен кабарчыбыз Салабат Эркетаева токтолот. Жумалы мырза Аскаташ жаңы конушунда жашаганына 30 жылдан ашты. Бул убакыт аралыгында кыш мезгилинде көмүр жагып, эптеп-септеп жылуу чыгуу амалын көрүп келген. Эми Жумалы мырзанын мындай түйшүгү артта калды. Үйүнө жаратылыш газынын түтүктөрү киргизилип, кубанычында чек жок. Көмүргө караганда бул мисалы үчүн гүл чыгарбайсың, карабайсың, бул өзү өчөт, өзү күйөт. Мисалы үчүн 60 болуп койгон, мына азыр 47-де. Азыр 46-да кайра күйөт. Азыр немеде турат. Анан буну да сураштырдым. Эми 24 саат бул иштебейт экен, 5 бүтүн анткени өчүп күйөт да. Ошонун бир 12 саатын иштейт окшойт. 12 саатында чыккан неме ошондой. Аскаташ жаңы конушу быйыл көгүлтүр от маселеси чечилген 6 конуштун бири. Мындан сырткары Учкун, Чалбай, Алтын Бешик, Маданият жана Достук жаңы конушуна дагы жаратылыш газынын түтүктөрү киргизилди. Ушул тапта керектөөчүлөрдү көгүлтүр отко кошуу аракеттери ыкчам жүргүзүлүп жатат. В усиленном режиме работают все службы. Бардык кызматтар күчөтүлгөн тартипте иштеп жатышат. Мындай аракет жарандарды күз-кыш мезгилинде үзгүлтүксүз жаратылыш газы менен камсыз кылуу максатында көрүлүүдө. Азыр күнүнө 40 туракты көгүлтүр отко кошуп жатабыз. В день порядка 40 домов мы пускаем. Калкты көгүлтүр от менен камсыздоодо башкысы сапаттуулук жана үзгүлтүксүз жаратылыш газын берүү максат. Бул багытта Газпром Кыргызстан компаниясы күтүүсүз кырдаалдардын алдын алуу боюнча чараларды да көрүштү. В течение года мы обслужили порядка. Жыл башынан бери биз 470 газ жеткирүүчү станцияны тейледик. Ал жакта оңдоп түзөө иштери жүргүзүлдү. Ошондой эле тиешелүү каражаттар алмаштырылды. Посмотрели, устраняем утечки. Үстүбүздөгү жылдын эң маанилүү долбоорлорунун бири бул Бишкек, Кант жана Токмок магистралдык жаратылыш түтүгүнүн ишке берилиши. Жалпы узундугу 63 чакырымды түзүп, Токмок шаарынын тургундарын көгүлтүр от менен камсыздады. Тем самым мы улучшили надежность. Муну менен биз үзгүлтүксүз көгүлтүр отту жеткирүү аркылуу ишенимдүүлүктү камсыздай алдык. Бири Токмок шаары саналат. Ызгардуу кышта жергиликтүүлөр үзгүлтүксүз жаратылыш газы менен колдонушу үчүн өлкөгө 360 миллион куб метр күйүүчү май импорттоо пландалууда. Мындан сырткары 27 газды өткөрүүчү станцияда дагы 80 чакырымды түзгөн магистралдык газ түтүктөрүндө жана 1400 газ жиберүү пунктунда оңдоп түзөө иштери жүргүзүлдү. Газотранспортная система Кыргызской республики. Кыргызстандын газ түтүк транспорту күз-кыш мезгилине даярдап кепилдик беребиз. Көгүлтүр отту жеткирүүдө кыйынчылыктар жаралбайт, убагында берилет. Населению и всем потребителям республики. Газпром Кыргызстан компаниясы керектөөчүлөрдү жагымдуу белектер менен дагы кубандырып келет. Балт газ ишканасынын от казанын сатып алган кардар Газпром Кыргызстандан 200 куб метр жаратылыш газын белекке алышууда. Салабат Эркетаева, Турар Анарбеков, ЛТР, Бишкек.